Ушул жылдын башында Түркиядагы 7 балга жеткен жер түтүрүүдөн көп кабаттуу үйлөрдүн бир заматта кыйрап калгандан кийин Кыргызстанда да бул маселе козголуп, көп кабаттуу үйлөрдү текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Анын курамында жогорку кеңештин депутаттары, курулуш тармагы боюнча эксперттер бар. Атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын алкагында буга чейин 3 отурум болду. 3 отурум болду дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле биринчи отуруму бул мам курулуштун ичиндеги процесстер кандай иш чараларды кантип улантуу боюнча маселе көтөрүлгөн. Анын алкагында бир комиссия өттү. Өзүңүздөр билгендей эле бул магистралда жайгашкан курулуп жаткан объектилер боюнча презентациялар болду. Адистердин айтымында Бишкектеги жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн басымдуу бөлүгү 8 балдык жер түтүрөөгө туруштук берет. Кыргызстанда акыркы жолу 1992 жылы гана көп кабаттуу үйдүн канча балга чейин туруштук берерин титирөтүү жолу менен текшерилген. Ал эми азыркы учурда ал ыкманы колдонуу үчүн көп суммадагы каражат талап кылынгандыктан заманбап техникалардын жардамы менен текшерүүгө түшкөн. Бул эл аралык тажрыйбада бир дагы жерде практикада титиретип кулатып көргөнбүз. Бир только биздин өзүбүздүн расчеттор менен бизде программа бул дүйнө жүзүндөгү практикада алынган программа бар, Лера программасы. Ошол компьютерге программага алгандан кийин ар бир этажнасын расчетун койгон сайын программа эсебин чыгарат. Себеби дегенде адам баласы кийлигишкен жерде мындай ошибка болуп калышы мүмкүн. Программа, технология, система бул өзүнүн ошибкасын көрсөтпөйт. Бир да дүйнөдө силер айткандай ар бир үйдү кулатып же болбосо процесс кылып көргөнбүз. Бул союзду тараган мамлекеттерде акыркы жолу болуп 92-жылы бизде жанакы окшош үйлөр болуп атпайбы? 105-106 сериядагы монолитный курулган үйлөрдү 92-93 жылдары ошол разработка программа проект болуп атканда титиретип кулаттып көрүп туруп, шарненный процедура менен салдырып көрүп туруп, андан кийин ошону типовой проект болуп чыккандагы ошол менен салып баштаган. Жаман оңолгондон кийин башка процесске кеткенден кийин мына көрүп атасыңар, мисалы бул жерде 15 кабаттуу курулуп атат, жаныбызда 6 кабаттуу курулуп атат, башка жерде 10 кабаттуу курулуп атат дегендей. Бирок процесс строительствонун баары бирдей болгондугуна байланыштуу ошонун туруктуулугун сиздерге көрсөтөлү деп чечип атабыз. Бул деген от проектной прочности санаганда 98% прочность алды деп сөз да. Азыр бул бетон сапаты жакшы болуп турат да, көрүп атат азыр. Республикалык курулуш сертификаттоо борборунун адиси Чыңгызбек Токтогораев бизге бетондун кубаттуулугун текшерүүчү пистолет менен жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн тургузулган дубалдарындагы бетондун абалын кантип текшерерин көрсөтүп берди. Бул аппарат измеритель прочности бетона деп коет. Илгеркиси есть мунун аналогу да бар да. Эталонный молоток Кашкаров деп коет. Ал эми эскиси бул ушунун эле молоток Кашкаровдун жаңысы. Бул измеритель прочности бетона электронный российский. Бул прибор деген бетондун сапатын текшерет. Кантип текшерилет? Бул деген баягы классификация бөлүнөт B25, B20 деп. Данный момент деген биздин по проекту B25, B25тин текшерилген баягы разрушающий нагрузкасы деген болот, R сжатие деп коет. Ушул разрушающий нагрузкасы B25 33,2 мегапаскальды көрүшкөн. Азыркы биз текшерген бетон текшерип чыктык. Азыркы мына 32 мегапаскаль мына көрүсүп атат. Бул значит соответствует проектным нормам да, өзүнө аныкталды. Бетон жакшы деген сөз да. Канчадан жогору болуш керек? 32,2 мегапаскальдан жогору болуш керек. Же аны менен тең болуш керек. Но кичине жетип алса деле эчтеке болбойт. Например, бунун проценттик соотношениемен санаганда 0,95% прочностьтен өтсө, бул считается соответствующим. Азыркы биздин көрүсүп аткан эме 100% пайыз көрүсүп атат да. Мындан да жогору болуш да мүмкүн. Мындан да аз да болот. Бирок кичине аз болбош керек, аябай аз болбош керек да. Комиссия текшерүү учурунда жаңы салынып жаткан үйлөрдүн техникалык мүчүлүштүктөрдү таап, аларга эскертүү берген. Бишкек шаары боюнча жалпы 540 объект. Алардын баарын комиссия текшерип чыгаарын айтышты. Буга чейин бул экинчи комиссия болуп эсептелип атат. Буга чейин биринчи комиссияда дагы 3 объектин текшергенбиз. Бул чоң-чоң компаниялар текшертилген. Эскертүүлөр эми мындай технический жактан эскертүүлөр берилип атат да. Бул процесс курулуш иштеринде жүрүп аткандан кийин проектте технадзор менен авторский надзор проектини карап атканда, мисалы, ошол жакта иштеп аткан рабочий процесстер арматураларынбы же опалубкаларынбы же ригелдерин
проектиде көрсөтүлбөгөндөгүдөй байлап кое турган болсо, ага биздин госнадзор өзүнүн замечаниясын берет. Проектидегидей устранять эткенден кийин анан бетон куйганга уруксат берилет. Комиссия корутундуну 3 айдан кийин чыгарып, жогорку кеңеште жана массалык маалымат каражаттары аркылуу коомчулукка маалымат берерин кошумчалады. Азамат Убраимов, Беназир Хадлова, Марал телеканалы.